Это вот от имени президента. Тебе вот маме дадим, да? На лечение. Алтыным, Кудайым сага бул жигитти айдап келипти. Ошол үчүн Ташиев айтты, бир жуманын ичинде учуп кетишсин деди. Так что билесиз азыр кишинин характерин. Айлык мыттагы общий канча сумма болду ремонту? Айлык мытта общий сумма Ремонту, отоплениеден чыгат. ремонту. Акылбек Жапаровтан ага кишиге да кайрылдым. А киши да мынакей деп. Ой, сага эмне жок айланайын. Эгерде бир күн бактылуу болгуң келсе дейт, кайрылмагыңды алдынан барып туруп, президент, премьер-министр дароо эле чечип берди. Колунан келген нерсени. Мындай шарт көп мектептерде жок, чынын айтканда. Бул менин семьямын атынан оказывается мындай чалынып, чуркап барып, чалынып жыгылганда эле өзүнчө бир бакыттыр коет. Саламатсызбы, кандайсыз? Жакшы. Эсиңиз жакшыбы? Жакшы. Адилхан? Как дела? Нормально. Как учеба? Сон. Учуйся. Сонунбу? Ооба. Кыргызча жакшы сүйлөп калган го. Каникулда болуп балабыз үйдөн онлайн окуп атат. Жакшы. Негизи үйүңүзгө эле бармакпыз. Анан бул жактан пандусту көргөзүп коелу деп, буга ошондой жакшы шарт түзүлүп калды деп келдик да. Пандус коюлуп сага оңой болуп калдыбы чыккан? Ооба. Сон болду. Эшикке чыгып өзүң, Ооба. айдап чыгып, балдар менен аралашып жүрөсүң. Ооба. Жакшы. Эми биз мурункусунда баягы аз да болсо биз жардам тийип калабы деген ниетте келгенбиз сиздерге, ушул баланын келечеги үчүн да. Элибизден канча бир кичинекей болсо жардам болду окшойт. Кудайга шүгүр, буюрса кыргыз элинин колунан келген жардамды беришти. Аз да болсо суммабыз чогулуп, ошо баламдын басып кетишине себепкер болуп, ушундай жардамдарды, колдоолорду көрүп турабыз. Өзүңөр көрүп кеткендей, буга чейин колясканы баламды көтөрүп, ушунча жылдарчылык. Азыр эми мына Акбөкөн байкебизге чоң рахмат, терең ыраазычылык. Пандусту коюп, баламдын өзүнө шарт түзүп берди. Ошол сиздерге да чоң рахмат. Ушинтип колуңуздардан келген жардамды берип, кайдыгер карабай, биз үчүн күйүнүп, жардам берген кыргыз элиме да рахмат. Буюрса Адилхан балам басып кетип, кыргыз элин сүйүндүккөн, кыргыз элине жараган уулдардан болушуна ишенем мен. Чоң рахмат. Сөзсүз түрдө буюрса баары жакшы болот. Силерге да рахмат. Алдыда дагы отурган операциясына биз дагы реквизитинизди чыгарып беребиз дагы элибиздин колдоосу менен сөзсүз түрдө операция жасалат буюрса. Адилхан? Жакшыбы баары? Жакшы эле. Оорубай элесиңби? Жакшы элеби? Только басып кетиш керек буюрса. Ооба. Молодец. Карындаштарың кандай, сестренкалар? Жакшы эле. Нормально карап атасыңбы? Ооба. Жардам берип атасыңбы? Ооба. Жакшы. Рахмат. Адилхан, айда. Молодец. Биз бул жактан өзү түшүп чыкканын көрүп аябай кубанычтабыз. Анткенде мурунку чыгарылышта апасын көрүп аябай ичибиз оораган, жүрөгүбүз ооруду десек болот. Кел, айдачы, түшчү. Удобно? Азамат. Ойнасаң болот экен. Иә. Ойнасаң болот экен. Күтті сәтінде мындай бір боласың. Бирок абайлап туш, жыгылып түшпөгүн. Макулбу? Эми балдар менен ойногонго чыгып атасыңбы эшикке? Чыкпай элесиңби? Качан чыгасың? Ну, үйгө базардан чыгам. Жакшы. Саламатсызбы? Кандайсыздар? Жакшысыздарбы? Жакшы берсе. Эсиңиз жакшы. Жакшы. Адилхан кандай? Адилхан эң жакшы. Окуулары жакшы. Жакшы. Биз мурунку чыгарылышта ушул комментарийлер келип окуп калабыз да. Анан Адилхан апасы жазган экен. Ушул мектепке пандус курулуп, барыңыздарга рахмат деп жазыптыр да. Биз аябай кубанычтабыз пандус курулганына. Бул пандустун курулушуна Таштанбеков Акбөкөн дүкөнүчүнүн салымы чоң. Себеби дегенде биздин ортоңку корпусубуздун биринчи катында толук капиталдык ремонттон өтүүдө. Таштанбеков Акбөкөн дүкөнүчүнүн салымы чоң. Ошонун демилгеси менен ремонт жүрүп аткан. Андан кийин ушул сиздердин берүүңүздөрдү,
окуп калса керек. Ошол берүүдө бизде ушундай Адилхан деген өзгөчө бала окуп атканын билип, пандус жок экен, апасы кыйналып аткандыгын билип, андан кийин атайын жумушчуларды жиберип, мектептин башталгыч класстын корпусунун аркасына атайын пандус жасатып берди. Эми Адилхан өзү мектепке кирип, тынып убагында өзү сыртка чыгып, өзү мектепте балдар менен аралашып, эркин жүрө алууга мүмкүнчүлүк түзүлүп берди. Жакшы. Чоң рахмат сизге. Адилхан, Сиздерге да чоң рахмат. Учурдан пайдаланып сиздерге рахмат. Себеби дегенде сиздер элге жеткиргендигиңиздерден кийин гана ушундай жакшы жумуштар болуп жатат. чоң рахмат. Эми биз баягы Адилхан келечеги үчүн эң башкысы басып кетсе бизге ошол сыймык. Андан сырткары биздин үнүбүз ошол эл өкүлдөрүнө жетип атканына биз да кубанычтабыз. Сиздерге ишиңиздерге ийгилик болсун. Рахмат. Буюрса Адилхандын басып кетишине биз толук түрдө жардам бергенге даярбыз. Чоң рахмат сиздерге. Алпаган дүкөнүш ичин кафеле кылып коюп турсузбу? Немеде? Негизи мындай шарт көп мектептерде жок, чынын айтканда. Азыр директорлор мени мектеп, бала бакча оңдотконду үйрөтүп атат, ушу капремонттон жазып атам. Анан Адилхандын да азыр ойлоп атам да ушу капремонтун да кошо алам депчи. Анан мамасына айтып атам, Адилханды да, экөөбүз эме киргиздерденбиз да. Анан орусча эмеспи. Теперь здесь я капремонт сделал, теперь твоим капремонтом начнем. Макул. Молодец. Жүргүлөр. Тиге жерден жаңы класстарга кирип, анан мектептерге барганда мен бала кезекте жана плакаттар илинип турчу эле. Ооба. Анан ошону бул директор менен да башка директор 5-6 мектеп жасатып атадылар. Анан ошолорду азыр айтып атам. Эме. Ого. Эскиден кетирелик. Жаңы баягы бүгүн азыр бир современный бир технологиялар болуп атпайбы, сүрөттөрчү. Ошол сүрөттөрдөн кылып, анан айтмакчы бир гана принтер алдым атайын. Анан принтер менен бир гана кичине туура эмес кылыптым да, кичине карараак кылып коюп турдум да, карасы Бул көбүрөөк. жакта тартып койсоңуз, эл көрүп койсун. Могул мындай кандай десем, сүрөттөн тышкары бул өтө Чыңгыз Айтматовдун эсеби менен мындай балы болуп тур да. Мындай кичине Мен сөз да таппай атам азыр бул нерсени көрүп чын. эме анча-мынча директорлор продвинутый да, жаңы. Анан бул бүгүнкү современный кылып атабыз. Кээде мындай сүрөтүн тагып эле, анан кийин тетиги 20 жыл мурунку тамгалар менен жазып, анан бу директор экөөбүз кыйкырышабыз кээдечи, талашап. Линолеум менен чачташтык мерденчи. Келип алып туруп, мен линолеум алып келсем, жактырбайт. Мен эркекче тандадым да, өңдү билбейм, болбойт деп атыр. Анан муну алышты азыр. Анан айтып атам, азыр жарашып калды, эми мойнуп алып атам. Сиздики туура экен депчи. Эң биздин директор экөөбүздүн сүйүнгөнүбүз, балдардын сүйүнгөнү бул интерактивный панель. Баягы бала деген телефон менен Акылдуу доска деп коет. Бул телефон менен информация алып атпайбы, күнү түнү бай телефонду кармап жүрөт да. Бул жерде ошол эле программа. Ошол жерден информацияны көбүрөөк эметет экен. Анан бүгүн жана 3-кө окуган балдарыбыз мугалимдерге акыл үйрөтүп атат. Телефонду жакшы билишет да. Бул жерден бат-бат эметет. Анан кийин тил, кыргыз тили сонун экен. Бу кыргыз тилин мектепте сабак берип атканда мугалим, бу баягы өзүм карап отурдум. Ат, лошадь деп барат да. Бу жерден көргөзүп атат, сүрөттөрдө чыгып атат, аттын сүрөтү чыгып атат, анан кайталап атат, анан все-таки программаларда дикторлор сүйлөп атат да, үндөрдө жакшы. Анан кийин англис тили, математика көп сабактардан аябай жакшы экен. Географияда сонда спутниктен алып Кыргызстан территориясын анан чоңойтуп, тиги Ошту, Өзгөндү, Көлдү кадимкиде көргөзүп, Заман талабына жараша. Ошондон бул информация жакшы алынып атат. Мына 8 класс аштык, ачып атат буйруса. Бул биринчи эле класс турбайбы? Жок, баардык 8 класс. Жалпы 8 класс. Жалпы 8 кабинет. Жалпы 8 кабинет. Могул отоплениячы? Мына азыр бүттү, буйруса булар айыл өкмөт жасап атат. Айыл өкмөтү жасап атат. Мына жылуу болду да. Эми кичине
бул көп кичине созулуп калды. Эмне үчүн дегенде кээ бир материалдарды биз мындай сүйлөшкөнбүз, айыл өкмөт материалын алат. Мен баягы жумушчулардын айлык услугасын баарын мен мойнума алдым. Анан ошентип бир 4-5 класс 2 бала бакчаны баштап атабыз да. Анан бай эксперименттер аябай жакшы болуп атат. Ошол эми азыр директор экөөбүз эртең бүрсүгүнө кичине отуруп алып жарашабыз. Уруштук да аябай бүткөнчө. Анан айтып атам, бул кишини мактапчы. Кандай кылса да мени чачыман сүйрөп келди, жазатты, балдар үчүн жазып атат да. Анан мектеп эмеге чейин барабыз. Воскресеньеда баар нерсе алып коюп, базарлап жүрөт. Плинтусту чиркин 3 күн издейди го. Алып койсом, жок болбойт, мен муну алышым керек деп, жөө барып плинтустарды алып, тандап краскасын барып, ушу жерде таң атпай, баягы намазга жыгылат да, кээ бир рабочийлер келгенде. Таң атпай келип тамагын жасап берет. Алар жактырбайт биздин тамакты, аш дейт, ашын алып келип берет. Ошентип отуруп, буйруса бүттүк. Кудай ыраазы болсун силерге. Бирок эме баягы уят дегенди мындай кылдык. Эми мынтип атат, башында сүйлөшкөндө ушул эле жер дегенди. Эми столовый, анан башка жагын деп баштап атат да менчи. Анан айтып атам. Бирок бул да маанилүү нерсе, ашканачы. Анткени баланын курсагы ток болсо, сөзсүз түрдө акыл жакшы дейт. Ашканаларда жасап атабыз, буйруса, эми башын баштап койдук. Эми кыйынчылыктар болду, бирок аягы мен директорду кечинде карасаң деле директор ушерде жалгыз тияка бияка басып, потому что өз кол менен өтүп атат да. Бүгүн баарынан сурасаңыз райондан эч ким баасын билбейт, бул киши билет. Кайсынысы канча турат. Башында вообще баягы оңдоо иштери директордун жанынан өтөт да. Бул башка подрядчиктер жасайт, бааларын билбейт директорлор. Бул директор мыгына чейин билет. Баасы кандай сапат болуш керек, эмне үчүн дегенде өзүнүн колунан өттү да бардычы. Ошол үчүн баасында айтпай эле коелук. Баасы мен айткан андай мындай дегенди, бул айыл өкмөттө общий канча сумма болду ремонту? Айыл өкмөттө общий сумма ремонту, отоплениядан чыкты. Ремонту 1,5 миллионго чыкты. Мына 1,5. Эгерде смета менен жасаса, бул бер жагы 15 миллион болмок. Мына эгерде бир эле директор ушинтип бизге бир 10-15 миллион үнөмдөп берсе, Кыргызстан боюнча эмне деген акча болот? Ушунун баары көрүп аткан 1,5 миллион. Эми 1,5 миллион примерно интерактивный панель, 1 миллионго жет. 1,5 миллион интерактивный панель мына. Кандай современный мектеп болуп калды мына. Ушунун баары 2,5-3 миллионго бүтүп атат. Мынакей. Ремонту. Чоң рахмат. Отоплениядан башка. Кудай ыраазы болсун. Анан кийин сиздин баягы бул бала менен чарбадыңызбы? Анан сиздин командаңыз менен мен да бир 5-6 жерге бардым, жардам берейин деп. Анан кийин бүгүн ошолго балага кичине бир операциясына жардам берейин деген мааниде бир баш жардам келди. Анан келчи алтын. Апасын да атасын да урушуп атам. Анан мындай кылабыз азыр. Иди сюда, Чикан. В общем, ты у нас крутой, оказывается. Я обратился к президенту. Ты знаешь, кто наш президент? Домой придешь и у мамы узнаешь, и у учителя узнаешь. Есть такой Садыр Джапаров. Я ему позвонил в приемную. Ну, так получилось, что он, оказывается, в командировке. В общем, я руководитель аппарата позвонил. В общем, ну, в итоге люди, которые передали, сказали не называть, сказали это от президента. Это вот от имени президента. Тебе вот маме дадим, да, на лечение. Я знаю, что, оказывается, ГКМБ жазган турбайсыңар да, сен? Анан жоктоп келген турбайбы? Бизге андай Мен жолдош генералга кайрылдым. Кече мурда күнү бизге келди. Анан кийин ал киши айтты, катты бар экен. Бизде ГКМБде
баягы андай суммалар каралбайт экен да. Анан менин өзүм атыман деп билетке акча берип жерди. Билип атасыздар кимденики? Кайсы генералга жаздыңыз эле? Ташиевке жазгансыз. Анан Ташиевдин аппаратынан ГКМБде андай каражат жок деп берилген экен. Ошол үчүн Ташиевке мен өзүм кайрылдым. Анан ал айтты, ГКМБде андай каражаттар жок, бирок билетине өзүм эсебимен семьяма берейин деп, мына билетке бул ош Ташиевден. Акылбек Жапаровтан ага кишиге да кайрылдым. А кишиде мынакей деп, мен командировочныйлардан калган акчам бар деп, бул жигитти булар көрүптүр аларды. Анан берип жүрүп атат. Бул менин семьямын атынан мен билгенден $25,000 да тиги. Ошонун биринчи операциясы бир $10,000 тегерек экен. Бул 100% операцияга жетет. Ошол үчүн силердин задачаңар ашып кетсе 4 күндүн ичинде билет аласыз. Угуп атасыңбы? Алтыным, ыйлаганга убактыбыз жок, эмоцияга убактыбыз жок. Азыр балабызды тургузушубуз керек. Болду. Буга чейин мен билгенден 10 жыл кайсы гана эшикти каккан жоксуз, туурабы? Бүгүн заман өзгөрүлдү. Мына көрдүңүзбү? Президент, премьер-министр дароо эле чечип берди. Колунан келген нерсени, потому что баягы бюджеттиги десек, аябай көпкө чейин убакыт созулуп кетет экен. Ошо болуп аткан жерден жардамчыларына жардам айта коюп, мындай сразу берди. Ошол үчүн мына Кыргызстандын мындай бийлиги да колун сунду. Ошол үчүн Ташиев айтты, бир жуманын ичинде учуп кетишсин деди. Так что билесиз азыр кишинин характерин, бир жума деген генерал приказ бергенден кийин бир жумага чейин учуп операция кылганы. Бүгүн Турция менен связь кылгыла. Жакын арада операцияны даярдашсын. Все. Ошол үчүн сиз баягы айтып атпадыңызбы? Такыр колум баягы эметти эмне кыларын билбей калдым депчи. Көрсө, бардыгы бүгүнкүдө жомоктогудай болот да. Ошол үчүн мен айтып атам, Адилхан, и твоя задача, первая задача, это приказ. Ты должен как минимум за 7 килограммов похудеть. Нам нужно для операции. Дальше, после операции, возможно, операция примерно как вот кабель, который многожильный, вот отрезали и не связали. Теперь там тебе будут их вот эти нервы связывать. И, возможно, ты, гарантии нету, но я так думаю, ты почувствуешь. Возможно, ты почувствуешь боль в ноге, и вот то, что мы ждем. После этого только от твоего характера зависит. Как ты будешь тренироваться? Днем и ночью, если будешь помогать врачам, маме, всем, ты встанешь на ноги. Это очень долгий будет процесс, потому что ты будешь учиться этому. Ты никогда не ходил. И мы будем все молиться. Вот даже, наверное, вот те, кто нас сегодня смотрит, они будут все молиться за тебя, чтобы операция была успешна, и мы осуществим мечту твоей мамы, чтобы ты пошел. Это, наверное, самая большая мечта. Второе, ошол үчүн ыйлаганга айтып атам, убактыбыз жок. Ошол үчүн давайте, макулбу? Все. Так что вот привет от руководства страны тебе, они тебе передали. Так что смотри, целые генералы тебя знают, президент тебя отправляет. Представляешь? У президента 7 миллионов, из них, наверное, несколько миллионов детей есть. А вот он тебе передал. Так что всегда помни. Анан кийин алтыным, дагы семьяңа да айтып кой. Карызыбыз бар эле, анан тойго берип салдык деп жүрбөгүлө, ай. Бул жерде капель, түтүлка жетет. Ошол үчүн азыр барасыңар, мунун баарын счетко отуруп эметесиңер, обменкага барбагыла. Счетко барасыңар, счетко саласыңар, счеттон безналичный менен которгула долларга. Анан кийин безналичный менен госпитальга которуп саласыңар. Анан кийин смотрите, и билетти. Тиги менин кызым азыр билеттин акчасын алат да бүгүн билет алып коет. Эртең бүгүн кечке чейин датасын эметкиле, уча турган. Сразу учуп кете бергиле, болду. Эртең бүрсүгүн деген жок. Жумушуңардын баарын таштагыла, поюңар таштагыла. Кечөнкүдөй кызыбыз ооруп калып тургандан тияка убактыбыз болбой жат дегениңерди таштагыла. Уктуңбу? Всё. Удачи теперь.
Ты должен научиться ходить. Договорились? По-мужски? Давай. Ой, сарайны, жоқ айданай. Ей, ой, мен жана тамашалап қойғам саға, илайсың депші. Бұл біз үшін күтілбеген белек болды. Сізге де чоң рахмат. Алтыным, Құдайым саға бұл жігітті айдап келіпті. Бұл бекерінен емес. Анан кейін жақында менен сұрап атпайбы. Менен сұрап ататтығы біреу ушу мектепте эмне жасайсың деп жана бір Қытайдың бір пословицасы бар екен. Қытайда ошол мындай жасайт экен да. Эгерде бір 2 саат бактылуу болгуң келсе дейт. Анда барып үйгө бар уктап ал дейт. Уйкуңду кандырсаң бактылуу болосуң дейт. Эгерде bir күн бактылуу болгуң келсе дейт. Кайырмаңды ал да анан барып туруп балык куула дейт. Эгерде 1 жыл бактылуу болгуң келсе дейт. Анда бизнес кыл, бирөөдөн карыз кал да бай бол да анан 1 жыл бактылуу болосуң дейт. Эгерде түбөлүккө бактылуу болгуң келсе дейт, анда бирөөгө жардам бер. Жашап аткан коомуңда бирөөгө жардам бер. Алып бар дейт да. Эгерде сага жардам берсең, анда сенин балдарыңа да бардыгына жардам берип турат. Так что кийинки окуста менин неберелерим балдарым келип калса, сен деле колуң сунасың. Давай, алтын бәрі. Давай. Адилхан. Биздин көз жаш алып кетти. Ой, мына елки. Айтпар эле бирөө чөп жерге депчи. Ну что, давайте, вахту ждем. Давай, Аяна, деньги на билеты возьми. Нам быстрее через любые турецкие авиалинии. Сен барбай эле кой алтын. Сеники кызың бар да. Жолдошуң менен, потому что сен көтөрө албайсың, учуп, анан кийин боорсоңду жаса, бүгүн бардыгын жаса, анан кийин болгон досторуңар барбы, чогулткула. Бул бир эле операцияга жетет. Экинчи, үчүнчү операцияга жетет, жем чогултабыз. Эмне кылабыз? Биз главное бутун сезип алсынчы. Анан кийин не көрөбүз. Мен баягы айткам, Ош базарга барсак деле барабыз. Анан бул балдарым да ичип алгам жанымачы. эме кылалы, бул берүүбүзгө дагы реквизиттер кайрадан чыгарып коелу, кийинки операцияга. Мына бул журналисттериңер эмне болду? Хош илат. Эме кылалы, кайрадан чыгарып коюш атабыз да. Акча чогул бересиң кийинки операциясына. И, конечно, ошо калгандарын эметебиз, потому что мынакей элдин эмеси менен чогултабыз. Эл, кыргыз эли ушундай боорукер берет. Чогултабыз. 5 сом болсо да, 10 сом болсо деле, мен ушу көрүп аткан балдарды, потому что бала басып кетиш керек. Эгерде ошондой бир кичинекей мүмкүнчүлүгүбүз болсо, ошону колдонушубуз керек. Ата чоңойгон сайын адам деген жаман да. Биз чуркап басып жүргөн оказывается мындай чалынып, чуркап барып, чалынып жыгылган деле өзүнчө бир бакыт турбайбы? Ошол үчүн давай. Жүр. Ну что, Адилхан, давай, наверное, мы с тобой знаешь, что делаем? Чтобы как минимум через полгода вот эту коляску кому-нибудь другому, чтобы подарили, да? Чтобы ты сам ходил. Сколько раз падал? Сколько раз падал? Да ты что, профессионал, что ли? Права есть? Нет. А? Нет. А что ты без прав ездишь? А? Давай, чтобы номера надо. Нет, все, теперь нам не нужно будет это. Мы его подарим кому-то. Сейчас удобно. Ардактуу көрүүчүлөр, бүгүнкү чыгарылыш албетте биз үчүн дагы бир өзгөчө белек болду. Адилхан басып кетишине албетте жогорку кеңештин депутаты Акбөкөн Дүкенишке жана ошондой президентибиз Садыр Нуркожеевич, Камчы Кыдыршаевич, Акылбек Жапаров эл өкүлдөрүнө терең ырахмат билдиребиз. Буюрса, бул улуусту бастырып кетүүгө толук биз жардам берүүгө даярбыз. Биздин ошого кол сунуп тургандар болсо, биз реквизит аркылуу дагы силерден жардам сурайбыз. Кийинки операцияларына жардам берсеңиздер, буюрса бул элибиздин келечегине жараган азамат уулдардан болот деп сөз түрдө ишенебиз. Чоң рахмат.